Жашынан үйлөнгөн туура болот деп эсептейсиз? 25 жаштан. 22 жаштан го дейм. Ошондой го дейм, 18, 21, 22 го. Арыңыздарга салам, Кадам Москва YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир сонун суроого жооп алалы деп чечтик. Кандай суроо десеңиздер, мырзалар канча жашынан үйлөнгөнү туура жана даяр деген, анда эмес аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эркек киши канча жашынан үйлөнгөн туура деп эсептейсиз? 24 го дейм. 24, 25. Эми ушуга Билбейм. 25 жашта болсо керек. Эмне себептен 25 жашта? 25 жашта нормальный болуп калат да. 25 жаштан Эмне себептен? эркек киши 18тен үйлөнөргөн туурабы? Неге? Эртерээк жашоого эметип кетет да, бузулуп кетпейчи. 25тен жогору болсо болот. Эмне себептен 25тен жогору? Турмушта эми нарагын көздөшүрүп кетиш керек. Erkek kişi 20 yaşından normal. Сизчи байке? Биз үчүн ошондой го дейм, 18, 21, 22 го. Канча жашынан үйлөнгөн туура болот деп эсептейсиз? Именно могондой сөз Неге? жөн эле. Үйлөнө элексизби? Ооба. Жашыңыз канчада? 35те. Рахмат. Эркек киши канча жашынан үйлөнгөн туура деп эсептейсиз? 22 жаштан го дейм. Эмне себептен? Билбейм, ошол маалда эми бой жетип үйлөнө турган убага келип калат, ошол. 25 жаштан. Эмне себептен? Эми 25те бар жок нерсени көрүп, аяк көрүп. Мен бир 22, 25 ушундай. Сиздер үчүн даярдаган видеобуз ушул менен аягына келип жетти. Сиздердин оюңуздарча мырзалар канча жашынан үйлөнүүгө даяр жана туура деп ойлойсуздар? Ар бириңиздердин оюңуздар биз үчүн маанилүү, андыктан комментарийден күтүп калабыз.